Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Салтанат телеканалында жаңы проекттин аталышы «Эгоист» деп аталат. Бул программанын алкагында белгилүү инсандардын жан дүйнөсүндөгү сыры, аны менен коштолгон чыры баары тең сиздерге жумура журтка тартууганга биз буюрса даярбыз. Бүгүнкү программабыздын каарманы күчтүү эне, кайсыл бир учурда алсыз айым, дагы бир учурда мыкты өзүнүн тарбиясын тартуулаган ушундай эне болсо, Кыргыздын дагы бир эркек кызы, бүгүн биздин студиябыздын коногу бул Назира Айтбекова. Саламатсызбы, Назира? Жакшы. Кош келипсиз. Рахмат, кош келипсиз. Жакшы келип алдыңыз. Ооба, жакшы келип алдым. Эми кыргыздар биринчи ала кубалын, үйлөнүү, ушул жакындарды сурап баштайт. Жакшыбы баары? Кудайга шүгүр, эл жерибиз тынч, тууган урук дагы жакшы. Анан буюрса бардыгы ордунда, жайында десем болот. Үй бүлө тууралуу кеп кылдык. Азыркы учурда эми мен эле эмес, бардык үй бүлөлөр бул нерсени билсе керек. Үй бүлө багыш кыйын. Сиз жалгыз иштеп атасыз. Ошону менен бир суроо бергим келет да, айына канча сом акча табасыз? Түз элеби? Түз эле. Түз эле капчыктан баштайлы. Капчыктан баштайлы. Анан ошол капчыкты каржылаган дагы инсандар бар, ошол тууралуу да кеп коюшубуз мүмкүн гана. Жалгыз эне болуп эми баягы жаңы бир эки ажырым жолго түшүп атканда албетте кандай болот, эмне болот деп кооптонгон учурларым болгон. Бирок жараткан ар бирибизге өзүнүн ырыскысын берет экен. Ошон үчүн мен айтпайм, мен дайыма бир жерде иштеп, анан ай сайын мынча акча алып турам деп. Бул ар кандай болуп калат. Кээде жакшы таап калам, кээде жок болуп калат. Айтор өйдө ылдый, ошентсе дагы баягы жашап аткан квартирама төлөгөнгө, анан баламдын курсагын кампайтканга, мектепке алып барып келгенге, андай-мындай кем карыштарыма албетте жеткирип атабыз. Ошондой. Жетет, сиз айттыңыз, мындай мынча айына мынча акча таппайм депчи, деги эле сизди ушул тапта кимдир бирөө каржылайбы? Же кандай, кайсыл жактан деги кантип акча табасыз? Бала бакырмага айтыңызчы, ошонун бир сыры менен бөлүшөсүзбү дегендей. Эми атайын мындай укмуш башымды жөлөй турчу, оорумду колдон жеңилимди жерден ала турчу демөөрчүм жок. Андыктан жанымда мындай колгабыш кылган мырзам жок болгондуктан бардыгын өзүм каржылоодомун. Демөөрчү өз үй бүлөмө өзүм эле. Анан апам дагы иштейт. Апам музыкалык мектепте комуздан сабак берип мугалим болуп иштейт. Анын тапкан акчасы дагы анча-мынчабызга керегибизге жарап калат. Иши кылып экөөбүз эки жактан баягы бир кайыкта эки калакты тартып жүрөбүз, Кудайым буйрса. Деги эле ушу жалгыз тарбия көргөн адам катары балаңызды ошол нукта тарбиялайм деген ойдосузбу? Эми деги кандай болот ушул нерсе? Жалгыздын иши баары бир жалгыз болот экен. Анан мен го кыз киши болуп, баягы апам кыз кишиге мындай тарбия бергенде бир аз жеңилирээк эле болду окшойт дейм да. Мен уулумду тарбиялаганы келгенде баягы эркекке баары бир эркектин деми, күчү керек экен. Андыктан ошол жаатын абдан ойлонуп жүрөм, кандай кылсам, эмне кылсам деп. Анан ар бир баягы досторума жолукканда эркектерден сурап калам. Уулду кантип тарбиялаш керек? Канткенде мындай айтып коет го, эненин баласы, маминкин сыночек деп. Ошондой эмес, мындай эркек болуп, мырза болуп, чоңоюшу керек үчүн эмне кылышым керек деп мындай сурап калганымда, бардык эле спорт мектептерине берип кой, аякта устаттар болот. Мына эркекче тарбиялаганда ошол жактан кадимкидей бир үлгү болсо эле, ошол жактан үлгүнү туурап эле бир тарбия ала берет деген жакшы кеп кеңештерин айтты. Анан мен билбейм, мындан ары турмуш курамбы, курбаймбы, иши кылып балама эркектин тарбиясы болобу болбойбу, ал жагын дагы билбейм.
Мен азырынча колуман келген тарбияны көрсөтүп жатам. Уулум эркектиге мындай болуш керек, эркек тигиндей болуш керек, мындай сапаттарга ээ бол деп. Колуман эмне келсе, ошону берип жатам. Эми Кудайга шүгүр, уулумдун жан дүйнөсү бир өзүнчө бир жароокер, боорукер, мындай бир көкүрөгүндө бир аруулугу бар, даниги бар, бир башкача бала болуп өсүп келатат. Бардыгын мындай көзүңөн эле билип турат, сезип турат. Ошон үчүн билбейм, эми колуман келишинче аракет кылып атам. Социалдык тармактарга дагы уулуңуздун мындай бир ыңгайсыз суроолорду бергендерин жазып чыгарып каласыз. Ооба. Ошол жаатта кыял ким тарткан? Атасыбы, апасыбы? Негизи Деги эле мына ушул жерден атасы кандай киши эле? деп койдум. Атасы жакшы киши болчу деп. Эми 9 жыл чогуу жашаган кишини жаман деп айта албайм. Анын дагы эми ар бир адамдын өзүнүн кемчилиги болот, артыкчылыгы болот дегендей. Жакшы артыкчылыктары дагы бар болчу, кемчиликтери дагы бар болчу дегендей. Балам негизи кулк мүнөзү жагынан көбүрөөк мени тарткан окшойт. Мындай өз оюн ачык билдирет. Анан мага окшош мындай жалжактаганда жакшы көрөбүз экөөбүз тең. Ырсактап эле күлө беребиз, жашоого жайдары карайбыз, бардык нерсени жүрөгүбүз менен сезип туюп турабыз. Ошол жааттары мага окшош. Эми баягы баланы бир эле киши гүлгө онап туруп эткен. Эки жактан болгондуктан атасынын дагы кайсы бир мүнөздөрү бар. Мисалы үчүн абдан мындай билимге сугарылганды жакшы көрөт, көп нерсе үйрөнгөндү жакшы көрөт, дилгирлиги, керели кечке жанагындай илимий изилдөөлөрдү көргөнү, кайсы бир жерлери атасына окшоп кетет. Бул мени атасынын жакшы сапаттары дагы болгону мени кубандырат. Мектепте окуп жүргөндө бир эже мага айтчу эле да, балдардын баарын тең отургузуп алып, бир колун мындай кылып шилтеп, үн чыгып атабы? Жок. Эки колду бирдей шилтегенде, мына үн чыгып атат угасыңар депчи. Үй бүлөдө бир адамдан кетпейт дейт. Эмне түрткү болду ушул нерсе сиздердин деги эле экиге ажырым жол түшкөнүңүздөргө? Эми керели кечке эле ошол нерсени айтып, экөөбүздүн ажырашканыбызга токтоло берсек, иш жүрбөйт экен. Негизи кээде арабаны сүйрөп баратып, бир жеткен жерине адам жеткенде баягы араба андан ары жүрбөй калышы, токточу жери ошол жакта калышы мүмкүн экен. Мен кийин мисалы үчүн ажырашкандан кийин көп ойлондум. Катачылык кимден кетти, кандай болду, эмнеге мындай болуп кетти? Абдан ойлонгон убактарым болду. Анан баягы сары эсеп сала келгенде сөзсүз эле бир жакты күнөөлөп, бул күнөөлүү же баягы айыптын баарын өз мойнуңа алып алган дагы туура эмес экен. Сөзсүз түрдө. Эми ар бир үй бүлө токой дейт-кен, ар кандай нерселер болду, себептери дагы болду. Ошентсе дагы биз 9 жылдын ичинде абдан бактылуу жашадык. Бир дагы мындай өтө бөтөнчө ызычууларыбыз болгон жок. Бири-бирибизди учуру келгенде колдодук, бири-бирибизди сүйрөгөнгө аракет кылдык. Экөөбүздүн сүйүүбүздөн сонун уул жаралды, экөөбүздүн чогуу бир долбоорубуз катары. Биз буга абдан кубанычтабыз. Баламдын атасы катары кала берет. Мени ага болгон сыйым, урматым дайыма болот. Эгерде азыр жолдошум ошол жаңы үйлөнгөн жубайы менен бактылуу болсо, ошол адам көкүрөгүн жылытып атса, демек мен да кубанычта болушум керек, мен да сүйүнүшүм керек. Качандыр мен бере албаган нерсени демек башка аялдан тапкан экен дейли. Ушул сөзүңүзгө ушул жерден да айтат го, деги эле кандай сезимде болдуңуз? Ушул киши үйлөнүп атат дегенде, мындай өзүнүн сүрөтүн социалдык тармакта чыгарганда, мындай кандайдыр бир сиз айтып атпайсызбы жогоруда биздин ортобузда бир бала жаралды, сезим болгон депчи, кандай болот экен деги аял? Ушул нерсени кандай көтөрдүңүз сиз? Эми башында ар бир аял катары эле ыйлап сыктадык, бырылдап. Бир куплет ыйлап, кайырмасын созуп. Бирок анан көп китептерди окудум. Тренингтерге бардым. Өзүмдү изилдеп көрдүм. Негизи мен кандай адаммын, эмне мен, эмнеге жүрөм бул жашоодо, эмнеге андай болуп кетти.
ар бир адам биздин жашообузга келет экен, бир миссиясын жасайт экен, миссиясын жасап бүткөндөн кийин жашообуздан чыгып кете берет экен. Бул баягы поезд сынды да, ар бир аялдамага келип токтойт. Кимдир бирөө поездге түшөт, кимдир бирөө поездден түшөт. Ошондой эле адам дагы өзүнүн жашоосунда жашообузга ар кандай адамдар кирип чыга берет экен. Анан мен ар бир жашоомон чыккан адамга ыйлап сыктап, аларды оңой чыгара албай кыйналат элем. Антпеш керек экен көрсө антпеш керек экен. Ага философиялык көз карашта болуп эле адамдар бир жашооңо келеткен дагы иши бүткөндөн кийин кайра чыгып кете берет экен. Буга бир философиялык көз карашта караш керек экен. Ошон үчүн ал киши эмнеге жашоомон кетти, эмне болду, кандай болду деп анан мындай деле көп башымды ооруткан деле жокмун. Мага абдан китептер жардам берди. Жашоону башка ракурста, башка өңүттө карап көрдүм. Баягы кечке эле бир жылчыкчадан карай берсең, бир эле нерсе көрүнө берет экен. Ошо жылчыкчаны кеңейтип, башыңды салып алып, ары бери карасаң, жакшы нерселер көрүнөт экен. Ошондон кийин азыр эми өкүнбөйм. Бардыгы сонун ушу боло турчу нерсе болчу. Мен бул жолду басып өтүшүм керек эле, татыктуу басып өтө алдым. Кайсыл бир гезит менен бир чырыңыз бар эле. Ошондо көрсөк, Кыргызстандан эмес, башка жакта телеканалдарга да бардыңыз. Өзүңүз да аябай бир башкача алып жүрдүңүз. Ошол убакта бир стресске түштүңүз, депрессия. Үй бүлөдө эле ажырап кетиш оңой эмес да. Мунусунда сизди башкача көрдүк. Мурункудай Назираны көргөн жокпуз. Мурунку мындай депрессия түшкөн, мурунку стресске түшкөн Назираны көргөн жокпуз да. Мында сиз дегеле бир башкача болуп чыктыңыз. Ачылып чыктыңыз. Дегеле ошол сүрөткө кайталы эми. Сиздин жана бөдөн өтүмүшүк мамаңыз тууралуу кеп кылабызбы? Ошол кимдин идеясы? Сүрөтчүнүкү же сиздики? Негизи мен кандай сүрөткө кантип эмне кылып түшөрүмдү деле билген эмесмин. Анан баягы ушу модельдерди тартып жүргөн фотограф, кыйын фотограф катары билчүмүн аны. Анан илгери 1 жыл мурун эле жазышканбыз экөөбүз. Бир сүрөт тартсак, анткени жаңы фотосессияларым бир 9 жыл ичинде кыйратып, бир да сүрөткө түшпөптүрмүн. 9 жыл ичинде. Анан жаңы балам төрөлгөндө бир Суперинфонун фотосессиясына түшкөн экенмин, андан бери жакшы сүрөттөрүм жок. Анан эл адам болгондон кийин журналисттер жаңы сүрөттөрдү талап кылат экен. Анан ал мырзага айтып, ушинтип сүрөт жасайлы десек, макул деди. Анан убактыбызды белгилеп калып эле, мында жөндөн жөн жолугуп калып эле, анан жүрүп кеттик болуп эле, мен машинама отурушту дагы кетип калдык. Анан эмне кандай кийим алайын деп түрдүү кийимдеримди алып алып эле, анан тиги суунун боюна барып эле минтип түшүп, тигинтип түшүп отуруп эле абдан экөөбүз тең азарт болуп кетти окшойт да, кызыгып кеттик. Анан фотограф да Бален барын баштаган. Чеш чошон. Мен суга түшкөндө мына билинбесе керек. 1 жыл мурун сүйлөшүп депчи. Ошол убакта сиз үй бүлөлүү элеңиз? Ооба, үй бүлөлүү кезде эле сүйлөшүп, сүрөт жасайлы деп. Бирок мындай сүрөт деген ойдо жок. Жана сиз айткандай, сүрөт кандай болот, кандай өңүттө болот, кантип түшөм, түшүнгөн жокмун мен. Анан ал эми фотограф өзүнүн фантазиясы укмуш, менин келбетимди биринчи жолу көрдү да. Сыртыман карап көрдү, көйнөктөрүмдү көрдү. Ошол жактан образ чыгара коюп эле, жүрүп ушакка барабыз, ушундай сүрөттөр сонун болот деп анан бир моделдин сүрөттөрүн көрсөттү дагы. Анан бутун салып, минтип көйнөктү минтип түрүп алып, минтип түшкөн сонун сүрөттөр бар экен. Ал мага жагып калды дагы. Ошентип уланып кетти. Сиз ошондо моделди туурап түштүңүзбү? Моделдин ошол жакта ушундай сууга түшкөн сүрөттөрү, ошол образ мага абдан жагып калды. Анан кел ушундай кылып көрөбүз деп эле, ошондой өтүп кетти. Ошол сизди чечиндирген фотограф? Ал өзү чечиндире элек. Чечиндире элекпи? Кыскасы ошол деги ким экен? Эмне болгон фотограф экен ал? Ал Лев кыргызбы? Жок, орус Лев Бабенко деген. Алардын менталитетине туура келиши мүмкүн. Ооба. Бирок сиз бул сүрөттү ошол социалдык тармакка чыгарганда ушундай бомболорун билдиңизби? Мен мындай бул сүрөттөрдү колума алгандан кийин эмне кылам дегиңиз? Мага укмуш жакты. Анткени кичинекей кезимден өзүмдү эркек сезип, эркек мүнөз болуп, эч качан мен өзүмдү сулуу деп эсептеген эмесмин. Мындай мен өзүмдү кылыктанып, кыз катары элдерге көрсөткөн эмесмин. Жигит жанда улам, чачымды минтип, мындай өзүм жасанып, штакаларды кийип, минтип клубтарга барып, антип жүргөн кыз эмесмин. Эркектер менен эркекче жүргөн, чүк ойногон, тапанча атышкан эле мындай өзүмдү эркек
катары элестеткен эле кыз болчумун. Сүрөттөрүмдү карасам эле мен аял экенмин көрсөм. Аябай суктандым. Мен деле ничошка турбайм дедим. Анан абдан ушул сүрөттөгү образ, сүрөттөгү Назира мага аябай жагып калды. Ага чейин Назираны бир кемпирди кичирейтип койгон кыз катары көрүшчү, бир айылдык кыз катары көрүшчү. Анан ошол образдын баарынан четтелип, Назира бир укмуш, бир башкача өңүттө чыга келди да. Ошол башкача өңүттө чыга келген Назираны мен да сүйдүм. Мага да жакты. Анан бул сулуулукту ушунчалык эл менен мындай бөлүшкүм келди. Анан ортого койдум. Анан баягы мындай ажиотаж болуп, ызы-чуу түшүп, азыркы заманбап тил менен айтканда хайп болот деп ойлогон эмесмин. Сиз жана айттыңыз, мына ушундай Назира. Ал Назира көпчүлүккө жакты. Мен чындап айтканда көпчүлүк эркектерге жакты, бирок көпчүлүк эжекелерим, жеңелерим кап болуп калды. Ал сүрөтүңүзгө. Ал нерсени өзүңүз деле билдиңиз окшойт. Деги эле ошол жактагы комментарийлерге кандай туруштук бердиңиз? Бул эркекке жаккандыгы, анан аялдарга жакпай калганы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анан аялдарга жакпай турганы эркектерге жакканы мага жакты. Анткени биз аялдар бизден өтүп кете турган бир сулуу айымдарды көргөндө бир аз мындай кыйпычыктай түшөбүз. Мындай башка эр мырзалардын көңүлүн кызгана түшөбүз. Ал көңүл мага болсо деп эгоисттик, өзүмчүлдүк сезимибиз болот. Бирок ошол нерсе баягы аялдардын кыйпычыктатып турган Назира, эркектердин шилекейин агызып аткан Назира, бул нерсенин баары мага жакты. Анан ар кандай сөздөр жаады, бирок эмнегедир ошол мурун ар бир сөзгө теригип ыйлаган Назира эмнегедир мындай көкүрөк керип, мындай достойно жолуктурду да ошо комментарийлердин баарынчы. Анткени жаман болгон жокмун, баардык нерсе мага жакты. Мен өтө жылаңачтанып чектен аштым деп айта албайм. Бул сулуулук, сонун нерсе. Дагы ошондой бир сунуштар болсо, ушул проект же ушундай сыяктуу бир проекттер болсо макул болуп белеңиз? Эмнеге болбойм? Болом. Дал ушул жакта, Ооба, дал ушул сыяктуу. Дагы андан кийин ушунчалык хайп болгон нерсе шоу-бизнестеги адамдар үчүн эң сонун нерсе экен. Пиар деген жакшы нерсе экен. Анткени мени орус тилдүү баягы аудитория таанычу эмес. Мына кыргыз тилдүү айылдыктар абдан жакшы таанычу. Бул сүрөт аркылуу, кыргыздын ушундай алып баруучусу бар бекен деген нерсе ойгонду, шаардыктар көрө баштады. Укмуш катталуулар жүрдү. Инстаграмым 100 миңден 200 миңге чыгып кетти. Анан бул нерсе мага жакты. Демек, мен бир эле аудиторияны эмес, башка дагы аудиторияны камтый алдым. Демек, бир эле образда эмес, ар түрдүү образда болуш керек деген ой келди. Анан дагы ушул сыяктуу нерселер болсо, эмнеге болбосун? Эми ушул жаатта фотограф болуу башкалар да өзүнө көңүл буруп көрөр. Дагы бир суроом, сиз жана баардыктан макул дедиз. Бир нерсе, биздин менталитет кайда калды? Эмне болдук? Биздин менталитет деп элем, баардыгын менталитетке тыгып берсек болобу деген суроо бар. Анткени заман өзгөрүлүп атат, укмуш ылдамдыкта жүрүп атабыз, өнүгүү болуп атат. Анан ар кандай сонун нерселер чыгып атат, оюбуз кеңейип атат, көптөгөн китептер, тренингтер болуп атат. Мына ошолордун баарына катышып көп китептерди окугандан кийин мындай менталитет, мындай калыпка салынган, динге каршы болот, бул андай мындай деген нерселердин баары жоюлуп кетет экен дагы. Сенин бул кичинекей калыбың, эрежеңе сыйбай баштайт экенсиң. Ал калыпты, эрежени дагы кеңейткенге аракет кыла баштайт экенсиң. Ракурстардын баарын өзгөрткөнгө аракет кыла баштайт экенсиң. Ошон үчүн мындай бул жылаңач келген соң адам билбейм, мындай буну биз табигатыбыз ушул нерсе болуп аткандан кийин, мисалы үчүн мен жылаңач адам көрсөм, сексуалдык объект катары карабайм ага.
мен ошол жылаңач адам менен биринчи сүйлөшүп көрөт элем, аркы дүйнөсүн көрөт элем, жашоого болгон көз карашын, аң сезимин баарын байкайт элем, ошого жараша жыйынтык чыгарат элем. Бизде эмнегедир кичине эле бир денесин көрүп калды, бардыгы мындай ачкабы же сексуалдык бир нерсе жетпейби, айтор дароо эле бир сексуалдык объект катары карай башташат да сени. Антпеш керек. Эмчек эмизип атасың, бул эмчек, бул кадимки эле аялдын төшү, бул уяттуу нерсе катары каралбасын. Бул баланы эмизип аткандагы баланын бир курсагын тогуза турчу адамдын бир мүчөсү катары каралсын. Эмнеге ушундай бир ой жүгүртүүлөрүбүздү кеңейтип көрсөк, кечке эле бир калыпка, менталитет, анан динге болбойт, анан мындай, анан тигиндей, бул уят деген нерселердин баарын чийип, бир башкача көз караш. Жашоодо укмуштуудай чоң көйгөйлөр болуп атса, эмнеге ушуну көйгөй кылып эле эсибизде болуп атат? Жогоруда айттыңыз, мындай ачык нерселер болгондо мындай бир башкача болот экен деп. Сиз айтып калдыңыз ачык кат жазгандар жөнүндө. Ошолор эмне болду? Кимдер эле алар? Ачык. Не дешти? Мындай жаңы ажырашып, жалгыз бой аял катары жүргөндө, бойдок деген атка жаңы минип атканда, ушунчалык намысыңа тиеткен бул нерсе, бул сөз. Анан эркектин баары бул аял көрбөгөн эркектерби, же биздин эркектердин баары, ой, кой, уят болот, антет, минтет деп атып, мындай ачка калып калганбы, билбейм да, мындай кандай ажырашты деген сөз чыкты. Ар кандай каттар келе баштады. Ошол эле менин эң жакын досторум болобу, кесиптештерим болобу, журналисттерден болобу, айтор бир укмуш тааныган, тааныбаган, алыстагы, жакындагы эркек аттуунун баары мага кадимкидей төшөк маселесин козгоп, абдан көп жаза башташты. Каалоолорун жаза баштады. Анан минтип карап отуруп, зээним кейди да. Мисалы үчүн, ошол учурда мага Назира, сага эмне жардам керек? Жалгыз калып калдың балаң менен. Эмне кылайын? Кайсы жериңди? Кандай маселе болбосун, мага кел, мен ошол нерселерди жасап берейин деп, ушинткен эркекке ушунчалык мындай муктаж болдумбу, көзүмөн учтубу, баары эле тамак жеп келбейлиби, сен мага жагасың, түшүмдө көрдүм. Айтор сексуалдык фантазиялардын баарын монтип жазып атканы ушунчалык мени иренжитти. Кыргыздын эркектери ушундай экени мага мындай көңүлүмдү айландырды. Анан ошонун баарын топтодум дагы, кээ бир учурда Facebook'тан чыгарып салып аттым. Бир жолу айттым, эки жолу айттым, болбойт. Instagramдарга ачык чыгарып салып аттым. Мына көргүлө, биздин эркектин деңгээли ушундай. Мындай көңүлүнөн жардам бергендин ордуна жөн эле төшөккө сүйрөйт деген өңүттө чыгаргым келди. Эркек катары, кыргызымдын жигити катары деп сиз айттыңыз жана, ошол катары менин намусум азыр мындайдыр бир тийип кеттиңиз окшойт. Бирок 5 кол тең эмес. Бирок 5 кол тең эмес. Анын арасында да болгондур. Сизге мындай жана жогоруда айткандай, Назира, сага эмне керек болуп атат? Кайсыл жатты жаран? Же эч болбоду андайлар? Такыр болгон жокпу? 1000 кишинин 2-3 кишиси болгон чыгар. Анда да 2-3 эле? 2-3 эле. Андан көп жок. Калган эркектин бар. Бирдеме жардам берсе дагы, ошону сыгып алганга аракет кылат да. Ошон үчүн эркектерден мындай жардам албаганга абдан аракет кылып аттым. Өзүм жасаганга аракет кылып аттым. Ушундай намыстанып аттым. Эркектерди такыр жолоткум келбей аттым. Мындай колумду кармаса өзүмдү мындай жийиркеничтүү сезчүдөй болуп аттым. Ошон үчүн мындай бир 2 жыл бою эркектер менен мындай алыста жүрүп атып, андан кийин өткөндө бир ай болуп калды. Ойлонуп отуруп, эмне үчүн мен көкүрөгүмдүн калгасын абдан бекитип, бардык эркектерден жашынып, коркуп алгам. Алардын баары бирдей эмес да, бирдей жоо эмес да. Балким араларында жакшы адамдар кезигеттир. Неге мен өзүмдү сүйгөнгө уруксат бербей атам? Балким алар бир ачык, жакшы көңүлү менен келип аткандыр, чыныгы сүйүүсү менен келип аткандыр. Эмнеге балким мен ошолорду түшүнбөй аткандырмын деп өзүмчө ой жүгүрттүм. Анан ичимдеги бир кичинекей кыз бар экен, коркок. Дүйнөнүн баарынан жашынып алып, өзүнчө бир коркуп, ыйлап, бир бурчта эч кимге кереги жок сезген бир кызды калгасын ачтым. Ошо бөлмөсүн, караңгы бөлмөсүн жарык кылдым. Анан ошо кызды аябай кучактап, мен сени жакшы көрөм, коркпо эч нерседен, мен сени сүйөм деп анан
ошол нерсени, ошол кичинекей кызды, ичимдеги таарынган, бүтүн дүйнөнү жек көргөн кызды баягы сүйүүгө арбап, сугарып, дарылаганга аракет кылып атам. Азыр мындай мурункудай жашынбай калдым. Ачык. Азыр ооба эшигимди ачып койдум. Өзү сизди дал ушул жогоруда айткан нерселерден кийин дейбизби, ар жаатта сынай башташтым. Кайсыл бир саясатчы менен бийге түштүңүз. Ал жагын болду. Ошол жагын мен да сурап коюш керекмин. Эмне болду? Эл арасында ушак кеп жүрүп кетет, дүң болуп кетет деген нерсени ойлонбогондугуман болуп кетти. Баягы таза, байоо, кыялым менен, балалык сезимим менен ойлонбой жазып коюп турмун. Анан ошол нерсе мага ушунчалык мындай катуу таш болуп келерин эч ойлонбоп турмун. Андан кийин мейиси жок кыз. Кичине ойлонбойт белең деген нерсе келди да. Анткени баягы баардыгыбыз бир кечеде аякта бүт шоу бизнестердин өкүлдөрү отурган. Анан алар баягы бийледик деген нерсе баардыгы эле чын эле ошол шоу бизнестин арасы менен 5 миллион, 6 миллион калктагы мен менен бийлегендей эле эч арамы жок эле жазып коюп турмун. Анан кийин ойлонуп калдым, ошол адамдын жубайы кандай кабыл алды, мен ушу туура эмес кадам жасап койдум окшойт деп. Анан ал адам менен кийин кечирим көрүшүп калдык, анан телефон аркылуу көрүшүп калдык, анан кечирим сурадым. Байке мен ушу саясатты түшүнбөй эле балалык байоо кыялым менен жазып коюп турмун, кечирим сурайм, сизге катуу тийген жокпу дегенде ал күлдү. Биз го көнгөнбүз, сен кантип атасың деп. Анан мен дагы эме көнүп келатам десем күлүп эле. Ошондон кийин баягы абайлап, эл туура эмес түшүнүп калат турбайбы деп. Анан ар ким өзүнүн терезесинен башпак өйрөткөн да, өзү кандай арам болсо элди кошо арам ойлой берет экен. Мен анын арамдыгым жок эле балт айткам да. Адатыңызча. Өзүңүз айткандай ачык айкын, э? Анан саясат деген го мейли ал саксык иш экен. Андан кийинки дагы бир ууду болгон, чет жерге салып келген экенсиз. Эми кыргыз шоу бизнесинде дагы бир жигит менен сизди жакшы мамиледе жүрөт. Мениби? Анын аты Курал Чокоев экен. Жаным десе. Байкуш куурады, мен айман. Эмне болуп чет жакка чыгып жүрөсүңөр ошо? Куурат, сиз аны эмне кылып кууратып жүрөсүз? Жок, ал мындай English шоу долбоору бар болчу коомдук каналда. Ошол долбоорго команда болуп катышып, анан англис тилинде сүйлөп, бири-бирибиз менен жарышып отуруп, биздин команда жеңип алды. Анан жеңүүчүгө Аскар Маткабыловичтин сөзү бар болчу, чет өлкөгө чыгарам деген. Лондонго бармакпыз. Жарымыбызга виза берип, жарымыбызга виза бербей койгонуна байланыштуу көп өлкөлөрдүн арасынан атайын Египетти тандап алдык. Аяка клип тартсак дагы, берүү тартсак дагы баарына жарашчудай көп кооз жерлери бар экен. Анан сууга түшүп эс алганга дагы мүмкүн экен, чөлү дагы бар экен. Айтор ошол жакты тандап алып, баарыбыз барып келгенбиз. Анан шоу бизнестегилердин баары менен ушунча бир туугандаймын. Курал экөөбүз, баягы Куралды мурун жакшы таанычу эмесмин. Негизи шоу бизнестегилер менен өтө жакын катташпагандыктан баарын эле көп жакшы биле бербейт экенмин. Анан чет жакка чыкканда бири-бириңди жакшы тааныйт экенсиң. Ушунчалык бир туугандай бир сонун сезим жаралды. Анан Курал дагы баягы мен карындашым деп, мындай өзүнчө элжиреп эркелетип, бир башкача агалык мамилесин көрсөткөнү мага абдан жакты. Мисалы үчүн арам ою болсо чет жерде, ээн жерде жүрөбүз, кааласа тийишмек. Анан ушунчалык кастарлап, достугубузду бийик санап, мындай бир туугандык мамиле кылганы ушунчалык ичимди жылытты. Анан эл арасында мен кандай жанында мырза жүрбөсүн, анын баарын мен эле жабыштыра берсе, бул туура эмес. Эми ага деле терикпеш керек. Куралдын балким сүйлөшкөн кызы бардыр, сүйлөшкөн кызы болсо кичине балким таарынып аткандыр мындай сөздөргө. Аны дагы ойлой жүрүш керек да, сөз чыгарарда мурда. Анан бир суроо, Курал сизге ини болобу же байке болобу? Негизи ал мага ини болот, кичүү. Менден кичүү, бирок ошонсо дагы баягы менин мындай адатым бар, брат демей, элдин баарын брат кылмай адатым бар. Анан мага ошондой агалык мамиле кылып, менден кичүү болсо дагы менден улуу туруп, баягы башка Египетте ар кандай мырзалар, жакшынакай кыз экенсиң,
үйлөнөлү деп мындай тийишкенде алардан коргоп, жеке эле курал эмес, ал жакта ислам да жүрдү, ислам да ошондой мамиле жасады. Жомарт мырза жүрдү, ал дагы жубайы менен жүрдү, ал дагы ошондой мамиле жасады. Бул жеке эле курал жактан эмес, бардык мырзалардан келген. Мейли, шоу бизнестин дагы андай ызычуулары көп нерсе. Дагы бир суроо, сиз эркектерди бош гаражга салыштырып баштадыңыз да? Жок, эркектерди эмес. Аялдарды гараж деп айтат. Кечиресиз, аялдарды. Ошондо жүрөгү бош айымдар бул бош гараж. Туурабы? Ооба, жок, эми жүрөгү бош эмес деле, ишигысы бардык эле аялдарды ошондой эркектер элестетет экен да. Азыр мисалы үчүн үй бүлөлүү аялдарды көрүп анан бул башка эркек тийишпесе керек десем, жок. Үй бүлөлүүсүнө деле ошондой мамиле жасашат экен да. Анан карап көрдүм. Анан ошол учурда баягы намысын козголуп турган учурда, эркектердин баарын бирдей жек көрүп турган учурда, жанагындай каттар үймө байма-бай болуп үйүлүп келип аткан учурда, ушунчалык намысыма тийген учурда жазган статусум болчу. Эркектерди мындай элге көрсөткүм келди. Кандай экен биздин эркектер, кантип кастарлайт экен деп анан чыгарган нерсем болчу. Ирэнжиген көңүл менен чыгарган нерсе болчу. Анан бош баягы машина токтотуп турайынчы дегендей ар бири оңой нерсе көргөндөй, аялдардын баары эле кел десең эле чуркап баргандай мамиле кылганы, кыргыз кыздардын баары сатыла тургандай мамиле кылганы, кыздардын баарын мындай кол неме кылып баягы тряпка кылып бутун сүрүп алып анан мынтип ыргытып койсо болчудай мамиле кылганы абдан зээнимди кейитти. Бул мен эми турмуш кура электеги эле мамилелер, алардын баарын көрүп анан аябай зээним кейип, намыстанып, карап тур, мен силердин акчаңарга сатылбайм, бир тыйыныңарга сатылбайм деп анан жаңы мектепти бүтүп келген бала менен турмуш курганым ошол себептен болчу. Жаңы университетти бүтүп жумуш таба элек, бардыгын экөөбүз нөлдөн баштайбыз, бардыгын экөөбүз курабыз деп анан кыргыз кызы эч качан сатылбайт деп аябай намыстанып укмуш турмуш кургам. Кастарлап турса кең мекен, каникей болуш эмне экен дейт, ардактап турса кең мекен, айчүрөк болуш эмне экен дейт. Сизди каникей кыла турган, айчүрөк кыла турган адам таптыңызбы? Же ошого баягы кандидат деп коесуз ушундай адамдар барбы? Талапкер. Колумду сурап, баш кошолу, мен да жүрөгүм бош, көңүлүм бош деген мырзалар көп. Көптүгүнө карабай, көңүлүң толбой турса, көптүгүнө карабай, көңүлүң даяр эмес болсо, алардын сунушун кабыл алыш кыйын экен. Абдан кыйын экен. Көңүлүңдөгү жара турганда өзгөчө. Мен ошол биринчи өзүмдү дарылап алайын, өзүмдү даярдап алайын жашоого. Анан мындай карап турсам, неге кыздарды абдан шаштырышат да, вот бол эле бол, күйөөгө тий, бол эле бол, төрө деп. Неге бизге кыздарга карадалы деп ат коюшат? Эмнеге кыздарга өзүн өнүктүргөнгө уруксаат бербейт? Эмнеге карьера жасаган аялдарга башкача көз карашта болот? Мен булардын баарын, негизи эле жашоонун баарын анализдеп отуруп чыгардым дагы. Эмнеге мен кайра турмуш жаңыртышым керек деген ойго кептелдим. Неге? Дагы деле ушул суроонун үстүндөсүз. Ушунун үстүндө мен сөз күйөөгө чыгышым керекпи деген суроонун үстүндө. Мен азыр турмуш кургум келген жок, балким азыр жаштык кылып, курчтук кылып чоң сүйлөп аткандырмын, Кудай мени өзү кечирсин. Бирок азыркы тапта балким ошо мени жөлөй турчу, тая турчу бир мырза жолуга электигинден улам, балким көкүрөгүмдөгү жарам айыга электигинден улам ушинтип сүйлөп аткандырмын, кесе сүйлөп аткандырмын. Кесир сүйлөсөм кечирим сурайм Кудайдан. Ошончо дагы мен азыр көңүлүм даяр эмес. Анан турмуш куруу жөнүндө ойлону элекмин. Өзү сезим менен жарадар болсоң, ал нерсени чөп жаар дейби, дагы башка нерсе менен дарылап деп атпайсың, мүмкүн эмес. Кайра эле сезим менен дарылаш керек да. Анан сиз азыр аябай ушундай сүйлөп атасыз, жок дегендей маанидечи. Мүмкүн эми мындай баш айланткан дагы бир сезим келип калса, даярсызбы ошол нерсени тосуп алганга? Ой, атайындай даяр турсаң кээде келбейт экен да.
Себеби дегенде буга чейин эркелеп кимдир бирөөнүн өзүңүз айтасыз жанында жүрүп кимдир бирөөнүн бир өзгөчө жаны болуп жүрүп анан бир эле туруп жок болуп калып анан кайра өзүң жалгыз болуп калгандан ошол кыйын болуп аткан жокпу сизге дегеле? Же сизде мындай убактылуу эркелеп турган эркек барбы деген? Убактылуу эркелеп турган ошо эркек жок, айтып атам го. Жантан бери айтып атам го. Азыр жолотпой жүрөм деп. Анан кантип атасыз? Оздуктала элекмин деп. Кантип атасыз ошол? Кантип атасыз ошол нерсе? Сопсон эле жүрөм. Жүрсө болот экен ушундай жалгыз эле өзүң арабаңды өзүң сүйрөп алып, бир кайдандыр бир күч жаралат экен аял кишиге. Эмнегедир аял киши болсо, жалгыз бой болсо эле сөзсүз эле бир эркекке чуркап барат деген ой жаңылыш ой. Намыстуу дагы аял болот, өзүмдү өзүм жасайм, тийбегиле мага деген дагы аял болот, арабамды сүйрөшпөй эле кой турчары деген дагы болот. Балки мен ошолордун сортунандырмын. Эми ошонсо дагы качандыр бир балким күчтүү болгондон мен дагы чарчайттырмын. Башымды бирөөгө жөлөгүм келеттир. Сагынганды сагынаттырмын, сүйгөндү сагынаттырмын. Ошол нерсени жоктойттурмун. Балким ошо жүрөгүмдүн жарасын оңой эле өзүнүн сезими менен, сүйүүсү менен айыктырып алган бирөө жолугаттыр. Анын баары суроо ишареттери, азырынча жалгыз бой эле, жапжалгыз эле татынакай жүрөм. Өзү жалгыздык жаратканга гана жарашат дейт. Дейт экен. Ансыңары куш да бир канаты жок уча албайт. Адам да жалгыз бактылуу боло албайт дейт. Назира, биз сизге бакыт каалайлы. Себеби дегенде аял затынын бактысы 3 нерседен турат дейт. Биринчиси кимдин кызы, экинчиси кимдин жубайы, анан үчүнчүсү кимдин апасы болду экен деп. Ошол бакыттын баары сизге каалайбыз. Бул эгоист программасы болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.